Назира Айтбекова 4 партиядан сунуштар түшүп жатат. Белгилүү алып баруучу актриса Назира Айтбекова Аргумент чекиткейчи порталына интервью берди. Салам Назира, шайлоого жакын партиялардан сунуш түштү деп угуп жатабыз. Кайсы партияны колдоого алып жатасыз? 4 партиядан сунуштар түштү. Алдыңкы ондукка кирген дегендер да бар. Депутаттыкты каалаган эмесмин жана каалагым да келген жок. Бирок күчтүү, таза партия болсо колдоп берем албетте. Акылдууларды депутаттыкка түртүп, көмөк кылып коюп, артисттигимди улантып жүрө берем. Бул шайлоо өзгөчө шайлоо. Таза мекенчил адамдарды алып келе албасак, эмдиги 5 жылдыкты катуу кыйналып калабыз. Көп акылдуу жаштар үмүтүн үзүп, өлкөдөн чыгып кетишет. Ошон үчүн терең, туура ойлонолу. Биздин бала, биздин жердеш деген түшүнүк бүттү. Эми өлкөнү сүйрөй алчулардын мезгили. Саясатка аралашууга даярсызбы? Саясатка аралашпайын десең дагы аралаша турчу мезгил болуп жатат. Саясатчы болгум келген жок, бирок саясатка туура адамды алып келүүгө көмөк көрсөткүм бар. Бир үйдүн түйшүгүн жалгыз тартуу кыйын эмеспи? Бир үйдүн түйшүгүн жалгыз тартуу албетте оңой эмес. Ошентсе да башка түшсө байтал жорго. Көнүп деле калат экенсиң. Башымды ыйлап жүрдүм. Азыр көнүмүш адатка айланып калды. Эч ким мага кам көрүүгө милдеттүү эмес. Милдет артпайм. Жанымды багып кете алганыма сүйүнөм. Кудайга шүгүр, жалгыз таянагым, ишенегим жараткан. Ден соолугумду берсе эле башка муктаждыгым деле жок. Сизге катуу сын пикирлер жазылат. Кандай кабыл аласыз? Териккен учурлар болобу? Териккен учур башында болгон. Кенедей кызмын анда. Энемдин колтугунан эми чыккан. Азыр 15 жылдын ичинде өзүмө өзүм турганды, өзүмдү коргогонду, мактоого дердектеп кетпей, тепке чөкпөй турганды жашоо үйрөттү. Буга шүгүр дейм. Адам чыйралат экен, бара-бара. Маалымат булагы, Аргумент чекиткейчи. Саламат Садыкова, бурмалаган маалыматтын артындагы абирге көө жабуунун отун каалагандар качандыр Кудай алдында жооп бересиңер. Кыргыз эли артисти Саламат Садыкова өзүнө көө жапкысы келгендерге Instagram баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Акыл эсти дарылабай туруп, ооруган дене бойду айыктыруу кыйын. Сократ бурмалаган маалыматтын артындагы абирге көө жабуунун отун каалагандар качандыр Кудай алдында жооп бересиңер. Менин энелерге урмат-сый болсун, этектен башка аңгеме болсун дегеним үчүн карандай калптын казанын кайнатканга, ширеңке чаккычтардын жамандыкка жакын коңуздардын ууланган тилдеринен каралоого машыккан отуруктун чий көбүгүн сапырганга, машыккандардын у тилдериндеги каргыш аккан жан дүйнөсүн тааныганымдын бери, тобо ушулар дүйнөнү агартуучулар болсо аттаңар да, жотоңор да жол болсун дедим. Ал мени итсиң деди, ооба дедим, теңелбедим. Эмне кылам эригишип мен анын ит экенин билип туруп. Антсе да менин айтайын дегеним башка да. Кудайга шүгүр, ушул күндөрдү туш тараптан менин жазыксыз сынган абалымды баам салып, четте карап турбастан, жаны таза, көңүлү көлдөй аруу, ак пейил жандар акыйкаттын тамырын, көзүн, кырын билгендер мага жылуу пикирлериңизди билгизип, кабатырланып жаттыңыздар. Эл тамырын эзелден акылман элибиз гана көгөртүп жашоонун ажарын суудай тазартып келет. Миңдеген мекендештериме башымды ийип чексиз ыраазылыгымды билдиремин. Жети өлчөп бир кестим. Эссиздер мени ырбатып, чуу салып жүргөндү көзгөндөр. Азыр да табалап бойлору узара түшкөндөй. Бул бирди көргөнү калыптыр дегенге чейин үндөрүн бийик-бийик чыгарып, кечеки бүлө бузгучтардан бери Бүбү Патима болгонунан кантейин. Өз башымдан бери келбесин. Туура айттың, бирди көргөнүң ырас. Тоодой азаматтын башын жуткансың. Кудай сага да көргөсүн. Оронуп алып орунду сүйлөмүш болгон орсогой сен да бирди көрөрүң бардыр. Тынч жүр, Facebook, YouTube каналдарыңдан жылтыңдап, суур жыландан башка чыгып сайрап атканын көрүп атамын. Жооп кайтарууга шашылбадым. Башкысы амандык берсин жараткан, жамандыкты кечинен берсин элим аман, жерибиз тынч болсо баары бир гана улуу жараткан теңдеп коет. Жалпыңыздарга ак, кара дебей берекелүү бакубат өмүр тилеймин. Маалымат булагы, Аргумент чекиткейчи.
Кенже Дүйшеева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Атам мага жашооңду өзүң каалагандай чечтечү. Атасы бар адам кандай учур болбосун таяп, кайра тургузуп кое турган адамды бар экенин сезип жашайт. Аталар барда күчтүүбүз, эркебиз, коопсуздуктабыз. Атасынын эрке кызы болгон каарманым Кенже Дүйшеева бүгүн таянар тоосу болгон атасы Шамшы Дүйшеев тууралуу айтып берет. Кенженин өзү жок болсо да пайдасы тиет деп кубаныптыр. Атам менен апам 10 баланы тарбиялап өстүрүштү. Мен үйдө 7-чи баламын. Бир туугандарымдын арасында атамдын мүнөзү алган мен болдум. Калгандарынын мүнөзү жумшак, апамды тартышкан. Атам кайраттуу, чындыкты коркпой бетке айткан адам болгон. Мен да бардык жерден тарс этип бетке айтам. Атам баарыбызды калп айтпаганга, ушак сүйлөбөгөнгө, бирөөнүн мээнетин жебегенге үйрөттү. Анан бирөөдөн карыз сураганды жаман көрчү. Ошого үйрөнүп калган экенбиз. Мен да эч кимден карыз сурай албайм. Ата-энеден көргөн тарбия биздин пайдубалыбыз болуп, аң сезимибизге сиңип калат экен. Азыр да бир нерсе жасап жатканда атамдын сөздөрү эсиме келет. Мен атам кайда болсо жанымда кыбырап жүрө берчүмүн. Ал аңчылыкка барса да, талага барса да эшегине учкашып алып кошо барчумун. Кээде талага барбай калсам, атайын кечин атам менен үйгө кайтыш үчүн атама тамак көтөрүп алып түштө барчумун. Кечинде асманга жылдыз толгон мезгилде кайтчубуз. Мен арабанын үстүнө жайылган чөпкө отуруп алып, жылдыздарды карап, атама ар кандай суроо берип келчүмүн. Ушул мен үчүн бакыт эле. Ал күн эмне болгонун баарын атама төкпөй-чечпей айтып берер элем. Ал да рахаттанып укчу. Атам мени бир жака ээрчитпей кетип калса тарынчумун. Мен капа болсом, тарынсам аны жумшатат чыгарат элем. Бир жолу жиним келгенде кышкыга тезек даярдамай жумуш таап алдым. Былтыркыдан калган көмүрдүн калдыктарын уйдун кагына аралаштырып жайып, капка салып, тамдын башын ыргыта бердим. Кийин мен окууга кетип калдым. Ошол жылы кыш эрте түштү. Үйдөгүлөр көмүр ала электе суук болуп калды. Атам мени кыбырап жүргөнүмдү көргөн экен. Кенже тамдын башына бир нерселерди ыргытып жаткан. Карап көргүлөчү дептир. Тамдын башына чыгышса 1 тоннадай көң бар экен. Атам садага болоюн, Кенженин өзү жок болсо да пайдасы тиет деп аябай кубаныптыр. Көмүр алганга чейин ошол көңдүн пайдасын көрүштү. Бул окуяны атам көпкө айтып жүрдү. Ал жумуштарды өзүмдүн маанилүү көрсөткүм келип жасачумун. Башкалардан кезиктирбеген атамдын дагы бир сапаты кыздарын энем, балдарым атам деп айтчу. Мисалы, кызы келе жатса энем келе жатат дечү. Уулдары келе жатса атам келе жатат дейт эле. Атам менин идеалым болчу. Атам тайманбаган адам эле. Бирөөнү туура эмес кылып жатканын көрсө бетке айтчу. Айылга ким келсе чогулуштурга сөзсүз барчу. Бир ирет ошондой чогулушта элдин баары үндөбөй отурса, атам ордунан туруп акимге туура эмес кылып жатасыңар деп катты айткан экен. Эч ким эч нерсе деп сүйлөй албаган аким унчукпай калыптыр. Аны угуп алып апам сүйлөбөй эле келе бербейт белең деп кабатырланган. Атам болсо мен жалган айткан жокмун, кемчилигин айттым. Аны айтпай койсом түнү менен уктабай чыкмакмын. Бирок ал катасын мойнуна алды деди. Бирок кийинки чогулуштарга атамды киргизбей коюшкан. Атам бир жака барарда апам ашыкча сүйлөбөй кел деп жиберет эле. Ошол тайманбаган мүнөз менде да бар. Көргөнүмдү көргөндөй фактыга таянып айтып коем. Атамдын жамбаштап жатканын көргөн жокмун. Мен эткеч эле. Көп кыймылдаган адам карыбайт деп айтчу. Иштин да майын чыгара жасачу. Байкелерим, инилерим да атам да эпчил, эмгекчил болуп чоңоюшту. Атам экөөбүз дайым бир тарапта болчубуз. Бардык балдар каршы чыгышса да мен атам тарапта элем. Мага атамдын бардык нерсеси, ар бир кыялы, бардык кылган иши жакчу. Мен үчүн идеал болчу. Мүнөзүмдө катуулук бар эле, ошонусу жакчу. Бирок балдарын уруп сабаган жок. Бир эле сөзү таяктан да жаман тийчү. Мисалы, бечел болуп ушуну жасай албай койдуңбу деп койсо, намыстанып, батыргайланып кетчү. Атам менен апамдын урушканын, бири-бирине кыйкырганын көргөн жокпуз. Экөө эрте таңда турушуп, дасторкон жазып, биздин курсагыбыздын камын көрүшчү эле. Экөө кобурашып, ар нерсени сүйлөшчү. Биз алардын сүйлөшкөнүнөн ойгончубуз. Көрсө бактылуу көз ирмемдер ошол тура. Атам кийимине такыр көңүл бурчу эмес. Бир жака чакырып келсе, жумуш кылып жаткан жеринен кетип калчу. Кетип баратса, апам артынан чуркап барып кийимин которчу. Атам жөнөгөндө эле артынан чуркап дарбазадан чыгарбай кармап калышыбыз керек эле. Болбосо атаңарды карап койбойсуңар деп апам бизди урушчу. Апамдын ооруганын көтөрө алган жок. Атам мени Маккелде кызым, Дане кызым, Батыр кызым дечү. Чоңойгондо жактоочу кызым деп калды. Мени тилинен да колунан да келет деп жакшы көрчү.
Атам баарыбызга ар башка мамиле кылчу экен. Азыр байкасам бир нерсе болгондо бир туугандарым атам болсо мындай кылмак деп айтып калышат. Демек ал баарыбызга мээрим берүүгө жетиштир. Атамдын менден башка кыздарынын баарын 11-класста аяктаганда эле ала качып кетти. Турмушка чыгышкан. Атам мени жактоочу болот дей берчү. Мектепти бүткөндө ырдагым келет десем, атам кызым сага ишенем деди да чечимдериме кийлишкен жок. Кийин да мага сага эч акыл үйрөтө албайм. Өзүң түз жүрөсүң, жашооңду өзүң бил, өзүң каалагандай чеч деди. Атамдын каза болгонуна 20 жылдай болуп калды. Ал күйүттөн кетти деп ойлойм. Менден уулу эжем Орусиядан киши колду каза болуп калды. Ошондо атам менен апам өздөрүн таштап салышты. Андан кийин 1 жылга жетпей атамдын жакшы көргөн тууганы каза болуп калды. Анда да атам аябай жаман болду. Кийин апам рак болуп ооруп калды. Күйүт атам үчүн күчтүү болду. Караганда жубайлар аябай жакындашып калат экен. Апама дайыма сенден калган күнүм курусун, алдыңдан кетейин дей берчү. Оорубай жакшынакай жүрүп эле 72 жашында кетип калды. Апамдын ооруганын көтөрө алган жок. Атам каза болгондо 15 күндөн кийин апам кетти. Азыр жыл сайын атам каза болгон күнү бир туугандар чогулуп ата турака барып Куран окуп турабыз. Азыр да көңүлүм түшкөндө атам түшүмө кирет. Анан мени эстеп жатыптыр деп ойлоп коем. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Борончу Кудайбергенов өлдү деп кабар тараткан адам изделип жатабы? Интернет желесине куудул алып баруучу Борончу Кудайбергенов каза болду деген маалымат тарады. Бул жалган кабарды Марлен Жолдубаев аттуу интернет колдонуучу тараткан. Маалыматты Борончу Кудайбергенов өзү кандай кабыл алганын айтып берди. Айттап жүргөндө досум ага ушул кабарды жөнөтүптүр. Үй бүлөм жанымда болгондуктан аларга ушундай тамаша болуптур деп түшүндүрүп койгонум жакшы болду. Анткени мен өлсөм мага эмес жакындарым оор болмок. Жалган маалымат болсо деле жакындарым өзгөчө жубайым оор кабыл алды. Аларга тааныш туугандар, достору көңүл айтып жатышты. Динге аралашып жүргөндүктөн өзүм муну Кудай мага өлүмдү эскертип жатат деп кабыл алдым. Маалымат тараткан адамды издеп же ал тууралуу жаман ойлонуп убара болгон жокмун. Марлен Жолдубаев аттуу жигит мага өзү байланышты. Ал Марлен Жолдубаев менмин, бирок жалган маалымат тараткан мен эмесмин. Атымды пайдаланышыптыр. Мен өлүм менен ойнобойм. Азыр сизден да мага оор болуп жатат. Менин дарегиме жаман сөздөр, каргыштар айтылып жатат. Мен фейк аккаунт аркылуу жалган маалымат тараткан адамды таап бергиле деп күч органдарына арыз жаздым деди ал. Маалымат булагы Супер Чекит KG.